Сузак районунда 15 жаштагы кыз бир тууган агасынан көз жарды. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 15 жаштагы кыз бир тууган агасынан көз жарды. Маалыматты Сузак райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тастыктап, буларга токтолду. Кыз бүгүн 20-июлда көз жарды. Шектүүнүн жашы 20да. Кыз толук кандуу үй-бүлөдөн. Атасы менен бирге жашашкан. Апасы Орусияда болгон деп билдиришти башкармалыктан. Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмү бул факты Сузак райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине катталып, сотко чейинки териштирүү башталганын билдиришти. Ал эми шектүү учурда 2 айга камакка алынган. Булак Суперкежи сайты. Коомдук ишмер Жипар Жекшеев каза болду. КТРКнын байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы коомдук ишмер Жипар Жекшеев таажи вирус инфекциясынан каза болду. Бул тууралуу анын жакындарына шилтеме берүү менен жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Анда Жипар Жекшеев улуттук госпиталда таажи вирустан дарыланып жаткандыгы, 21-июлга караган түнү көз жумганы айтылат. Жипар Жекшеев 1947 жылы Ысык көл облусуна караштуу Түп районундагы Талды суу айылында туулган. Ал Кыргыз мамлекетиндеги демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшкө барандуу салымын кошкон атул. Ашардын жана КДКнын негиздөөчүлөрүнүн бири коомдук ишмер болгон. Маркум 2017-2019 жылдары КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү жана төрагасы болуп иштеген. Биздин эмгек жамаат Жипар Жекшеевди мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу үй-бүлөсүнүн жана жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Булак Суперкежи. Оштогу дарыгерлердин онлайн көрсөтмөсү менен дарыландым дейт таажи вирус илдетин жеңген ырчы Гүлнур Асанова. Комузчу ырчы Гүлнур Асанова таажи вирус инфекциясын жуктуруп, бүгүнкү күндө илдетти жеңди. Оорунун алгачкы белгилерин 4-июлда байкап, дарылануусу тууралуу буларды айтып берди. Биринчи күнү чыйрыгып, сөөктөрүм какшап баштаган, эртеси 3 күн катары менен дене табым жогорулады. Аны менен кошо башым катуу ооруду. 4-күнү кургак жөтөл башталды. 5-күндөн баштап жыт, даам сезбей калдым. Бул кадимки сасык тумоо эмес экенин билдим. Анткени чөчкөрүп, мурундан суу аккан жок. Мен иммунитет өзү күрөшсүн деп чыдап жүрө бердим. Лимон, имбир жана башкалар кошулган суудан көп ичип жаттым. Бирок бир күнү эртең менен каттуу тынчсыздангандыктанбы, биринчи жолу жүрөгүм 10 мүнөттөй приступ кармады. Сол колум иштебей, дем алуу кыйын болуп калды. Ошондо дарыгерге кайрылдым. Дары-дармек, ийне, тамчылатма дары жазып берди. Антибиотикалык дарыларды алууга туура келди. Оорунун 13-күнү акырындан жыт, даам келе баштады. Бир күн мурда дарылануу курсу аяктады. Өзүмдү жакшы сезе баштадым. Айкандан кийин аябай эле алсыз болуп калат деген чын экен. Негизи эле даам, жыт келгенде жашагың келип калат экен. Өзүм ооруганымаздай бирге жашаган курбума да жугуздум. Канча обочолонуп, аралыкты сактап, идиш аягыбызды бөлөк койсок деле тиричилик техникаларын кармайт экенсиң да, дейт ал. Ырчы башкалар сыяктуу эле 118 ыкчам номуруна байланышууга мүмкүн болбогонун, күндүзгү стационарга барса кабыл албай койгонун айтты. Дарыгердин жардамы керек болуп, 118 ыкчам номуруна 100 жолу чалдым, албай койду. Аракет кылып Бишкектеги спорт сарайында ачылган стационарга барсам, дарыгерлер оор абалдагы бейтаптар менен алышып жаткандарын, бош эместиктерин айтышып, болжол менен 18:00 менен 19:00 аралыгында жабылдык деп койду. Оор абалдагылар көппү же азбы билбейм, ичине киргизбей коюшту. Акырында Оштогу дарыгерлерге кайрылып, онлайн кеңеш көрсөтмөлөрдү алдым. Оштогу мед кызматкерлерге рахмат. Алардын көрсөтмөсү менен гана сакайдым. Дарылануунун биринчи күнүндө ийнени дарыгер иним салып берди. Экинчи күнү тамырларым жарылып, ичкерип да кетиптир. Ийне саюу кыйын болду. Балким оорудан улам ушундай болду окшойт. Анан аргасыздан жеке клиникага бардым. Күнүнө 2 маал барып астмаийнени алып жаттым. Медициналык жардамга убагында кайрылыптырмын. Болбосо өзүм жардамга деп тараткан кычкылтек концентраторлорун издеп калмак экем деп көйгөйлөрдү айтты.
Ооруп калсаң оюңа жаман нерселер дагы келет экен деген Гүлнур айым таш көмүргө медициналык жабдыктарды жардам катары берди. Анын аманатын бир тууган эжеси Айнура Асанова жеткирген. 100 000 сомго Туркиядан кычкылтек концентраторлорун, пульмоксиметрлер менен коргоочу каражаттар жана башка керектүү каражаттар алынган. Кайрымдуулук иши дагы уланарын кошумчаладырчы. Буга чейин ырчы Дайыр Исмадзяров таажи вирус инфекциясынын жеңил түрү менен жабыркап, ооруну жеңгени кабарланган. Мындан тышкары ырчы Айпери Сыдыкованын жана ырчы Дастанчы Азиз Батыровдун ооруп калганы белгилүү болгон. Булак Суперкейчи сайты. Сабалган пакистандык студент коомчулукка кайрылды. Окуу жайыбыз акча алып, оозуңарды жапкыла деп коркутууда. Бул тууралуу Коомпресс сайтына билдирди. Биз кечээ шаардын сыртындагы тоо аралап кеткен эс алуучу жайлардын биринде эс алууга барганбыз. Пакистандык студенттер жалпысынан 10 болчубуз. Тактап кетсем, баарыбыз медициналык жогорку окуу мектебинде окуйбуз. Ал эми окуя боюнча айтсам, эс алуу учурунда бизге жергиликтүү балдар келип, биздин жерде эмне иш кылып жүрөсүңөр, кеткиле деп кол көтөрүп сабап, арабызда кечээ жакында Кыргызстанда стационардык зоналар иштей баштаганда өз эрки менен барган Шах Аббас дагы бар болчу. Анын мурдусунда дагы бир досубуз Саид Хусейн Шах болсо учурда комада жатат. Биз албетте бул окуянын акыйкат териштирилүүсүн каалайбыз. Мындан ары бизге окшоп билим алууну көксөгөндөр запкы тартышын каалабайбыз. Азыр бизге кол көтөргөн жигиттер $2000 акча сунуштап, окуяны тынч эле жаап салууну суранып жатышат. Биз өз акчабыз жетишет. Кереги жок, болгону акыйкаттыкты гана каалап, коомчулукка кайрылып жатабыз. Ал эми биздин окуу жайдын Анаркул аттуу өкүлү, бул окуяны биз өзүбүз жабабыз. Силер унчукпай акчаны алып отургула, эч кандай арыз жазбагыла, окуу жайдын аброюна шек келтирип жатасыңар, акчаны аласыңар, болбосо эч нерсеси жок каласыңар, арызыңарды албасаңар эч нерсе каралбайт деп коркутуп жатышат. Биз өз укугубузду талашып, бизге кол көтөргөндөр жазасын алуусун каалайбыз, деди ал. Булак Коомпресс. Таластык ишкер Сырдыбаев элге дары алууга 1,5 миллион сом которуп, тез жардам унааларын алып берди. Бакай Ата районунун Түйтө айылынын уулу ишкер Улан Сырдыбаев таажи вирус пандемиясы учурунда Талас облусуна бир топ жардам берип жатат. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиевдин айтымында, кайдыгер эмес адамдар элге жардам берип жатат. Бул илдет менен күрөшүүдө биздин облустун уул кыздары өзүнүн колунан келген жардамын эл үчүн деп берип жатышат. Алардын бири Таластын кулуну Улан Сырдыбаев. Ал пандемия башталган кезде заманбап медициналык жабдыктары менен 2 тез жардам унаасын алып келип берген. Ал тез жардам унаалары Талас облустук биргелешкен Мамбетов атындагы ооруканасына, бири Бакай Ата райондук ооруканасына берилген. Андан кийин дары-дармек керектүү жабдыктарды алуу үчүн 1,5 миллион сом берди. Бүгүн минтип ар бир районго, Талас шаарына эң керектүү делген Оксапар, Клексан дарыларынан 2500 даана тапшырды. Бул биздин элге чоң жардам. Тез жардам унаалары, медициналык дары-дармектер канча деген адамдын өмүрүн сактап калып жатат. Бардык демөөрчүлөргө ыраазычылык билдиребиз, деди ал. Бакай Ата районунун акими Чолпон Төрөкуловдун айтымында Улан Сырдыбаев милиционерлерге да кызматтык унаа алып берди. Биздин райондо пандемияда эл үчүн күндүзгү стационарлар ачылып, алдын ала медициналык жабдыктарды даярдап баштаганбыз. Уул кыздарыбыз четте калбай, баары кол кабыш кылып жатышат. Түйтө айылынын кулуну Улан Сырдыбаев райондун элинин саламаттыгы үчүн кам көрүп, жардам берип жатат. Райондук ооруканабызга тез жардам унаасын Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмү үчүн кызматтык унаа алып берди. Райондун 9 айлык өкмөтүнө керектүү жабдыктарга, дары-дармектерге 1 миллион сом каражат тапшырды. Айыл өкмөттөр өз алдынча акылдашып, ал каражаттын ичинен райондук ооруканага дагы бир тез жардам унаасын алышты. Калган каражатка айылдагыларга күндүзгү стационарларга керектүү дары-дармек, койкаларды алышты. Биз элине күйүмдүү уул кыздарыбыз менен сыймыктанабыз, деди аким. Маалымат булагы Турмуш Кейжи.